Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде жаңылыктардын түшкү топтому. Аны мен Альбина Анарбекова тааныштырам. Спорт агенттигинин жаңы жетекчиси аныкталды. Өлкө боюнча 1200 мектеп компьютердик техника менен камсыздалат. Россияда COVID-19 каршы вакцинаны жаңыча сунууга уруксат берилди. Бишкектеги мыйзамсыз курулуштар, тизме жана деректер. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Сутка ичинде 113 бейтаптан коронавирус аныкталды. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирустан 292 киши оорудан айыкса, дагы 113 бейтап вируска кабылды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Өлкө боюнча коронавирусту жуктуруп алгандардын жалпы саны 43.358. Ал эми акыркы суткада 113 бейтап вируска кабылган. Тактап айтканда, Бишкек шаарында 42 адам, Ош шаары 2, Ош облусу 12, Баткен облусу 21, Жалал Абад облусу 7, Нарын облусу 3, Талас облусу 1, Чүй облусу 8 жана Ысык Көл облусу 16. Мыйзам бузган курулуш объектилерине чара көрүлдү. Бишкекте бир катар курулуш объектилери ар кандай мыйзам бузуулар үчүн инженердик түйүндөрдөн ажыратылды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан билдиришти. Маалыматка караганда, Бишкекте мыйзамсыз курулуштарды аныктоо иштери уланууда. Мыйзамга ылайык архитектуралык документациясы жок бир дагы курулуш ишке ашпашы керек. Бишкек шаарынан турак жай сатып алууну көздөгөн жарандарга курулуштун мыйзамдуу экенин аныктоо үчүн Сүйүнбаева 16А дарегине жайгашкан экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынан тактап алууну сунушталат. 150 чарчы метрден ашкан менчик үйлөргө салык салынат. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөргө салык төлөөнүн мөөнөтү аяктап бара жатат. Кайсыл мүлккө канча сом алынары салык кызматы айтып берди. Мамлекеттик салык кызматы бир катар кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк түрлөрүнүн ээлери салык төлөшү керектигин эскертет. Аянты 80 чарчы метрден ашкан батирлерге 150 чарчы метрден ашкан менчик үйлөргө салык салынат. Эки батири же эки үйү бар жарандар мүлкүнүн бирине гана салык төлөйт. Бул мүлк ээсинин тандоосуна байланыштуу болот. Бишкек жана Ош шаарынын бирдей тариф каралган ар бир чарчы метр аянтка 1 сом 50 тыйын салык төлөнөт. Токмок, Кара-Балта, Жалал Абад, Каракол, Талас жана Чолпон Ата шаарларында 1 сом, ал эми тизмеге киргизилбеген шаарларда тариф 50 тыйын. Айылдарда 1 чарчы метр аянтка белгиленген салыктын баасы 10 тыйын. Транспорттун бардык түрүнөн салык алынат. Бул боюнча маалыматтарды мамлекеттик салык кызматынын кол борборунан 1240 номер аркылуу тактоого болот. Ушул жылдын 1 сентябрына чейин транспорт каражаттарында 2 сентябрга чейин турак үй, батир жана жерге төлөнүүчү салынган төгүү зарыл. Салыктарды өз убагында төлөбөгөн учурда жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом өлчөмүндө административдик айып салынат. Нарын облусунда жер титирөө катталды. 26 август күнү таңкы саат 4:13-те Нарын облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу Кыргызстан Республикасынын сейсмология институту маалымдады. Жер титирөө Ат башы районунун Большевик 1 май, Талды суу айылдарында 2 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Эскерте кетсек, буга чейин өлкө аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында Ош шаарынын түштүк чыгышы көздөй 140 км алыстыкта болгон. Вице-премьердин ыйгарым укуктары убактылуу токтотулду. Вице-премьер-министр Аида Исмаилованын кызматтык ыйгарым укуктары убактылуу токтотулду. Буга байланыштуу айлык маянасынан баш тартты деп маалымдайт өкмөттүн басма сөз кызматы. Мындай чечим 4 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого байланыштуу. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгон. Каракол шаарында ардагерлер үйү оңдолууда. Каракол шаарында ардагерлер үйүн толук кандуу оңдоп иштеп берүүгө жергиликтүү бюджеттен 2 миллион 600 миң сом каралды. Шаардык мүлктү башкаруу департаментинин маалыматына караганда, бул каражатка оңдоо ишин биринчи этабы өтөт. Учурда имараттын ичи оңдолуп, бөлмөлөргө бөлүү иштери жүрүп жатат. Ал эми жалпы иштерге 18 миллион сом сапталган. Оңдоодо өткөндөн кийин аталган имарат ардагерлер үйү жана маданият үйү болуп берилет. Имарат 2019 жылы жеке менчиктен муниципалдык мүлккө кайтарылган. Жергиликтүү
Күрмектүү аксакалдар, буга чейин ардагерлер үйү болгон имаратты кайра муниципалдык мүлккө кайтаруу тууралуу бийликтин бардык бутактарына кайрылып келишкен. Бул имарат 1950-жылы курулуп, ээн калып жана кафе болуп келген. Өзгөчө номерлер казынага пайда алып келди. Өлкө бюджети өзгөчө номерлерди сатуудан 2400 миллион сом пайда көрдү. 2016 жылдын 1-июлунан тарта өкмөткө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Инфоком ишканасы жаңы үлгүдөгү мамлекеттик номерлерди бере баштаган. Ага чейин бул ишинен жеке компания алектенчү. Акыркы 4 жылда унаалар үчүн мамлекеттик ээнчилүү номерлердин белгисиз сатуудан өлкө бюджетине 2 миллион 400 миң сом түшкөн. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык автокөлүктөрдүн өзгөчөлөнгөн номерлери аукциону жок сатылып, ар бири 100 миң сомго бааланат. Андан түшкөн каражаттын бардыгы толугу менен мамлекеттик бюджетке түшөт. Мектептер компьютердик техника менен камсыздалат. Дүйнөлүк банктын келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында өлкө боюнча 1200 мектепти компьютердик техника менен камсыздоо пландаштырылган. 2020 жылдын 1-декабрына чейин 10 мектепте келечектин мектеби модели ишке кирет. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында мектептерди сапаттуу жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздоо багытындагы иштер улантылып жатат. Өлкө боюнча 2292 мектептин 99% интернетке туташтырылган. 14 августта өкмөт жыйынында интернет тартууга техникалык мүмкүнчүлүк жок болгон 9 мектепти интернетке кошуу боюнча иштер аткарылып жатканы айтылды. Санарип Кыргызстан программасынын акылдуу мектеп компонентинде алкагында электрондук күндөлүк, электрондук китепкана, электрондук мугалим, электрондук окутуу багытында иштер жүрүүдө. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкы аркылуу 10 мектептин химия, биология, физика кабинеттерин заманбап лабораториялык жабдуулар менен камтуу боюнча иштери башталды. Гүлшайыр Садыбакасованын уулу дүйнө салды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасованын уулу Эркин Садыбакасов кечээ түнү жүрөк оорусунан улам каза болду. Маалыматты ырчы Сайкал Садыбакасова тастыктады. Иним кечээ күнү Бишкектеги үйдөн жүрөгүм ооруп жатат деп калды. Тез жардам кызматын чакыртып, ооруканага алып бардык. Жүрөгү кичине ооручу окшойт, бирок астма оорусу менен жабыркап келген. Эркин 19 жашта эле эл аралык мамилелер академиясында окучу, деди ал. Ушуну менен жаңылыктардын түшкү топтому аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.